ОСАГО 1-июлдан тартып милдеттүү болот. Милдеттүү автокамсыздандыруу же ОСАГО боюнча мыйзам 2025 жылдын 1-июлунан тартып күчүнө кирет. Бул күндөн кийин полиси жок айдоочуларга айып пул салына баштайт. Камсыздандыруунун бул түрү боюнча эмнелерди билишибиз керек? Полис алуу үчүн эмне керек? Паспорт же айдоочулук күбөлүк, унаанын техпаспорту, камсыздандыруу арызы, унаа башка адамдын атына катталган болсо ишеним кат, бар болсо тех кароо картасы. Полис кандай мөөнөткө берилет? 5 күндөн баштап 12 айга чейин ар бир унаа өзүнчө камсыздандырылышы керек. Ыктыярдуу камсыздандыруу полисиңиз бар болсо дагы ОСАГО болуусу керек. Полистин баасы канча? 1680 сомдон жогору. Баа унаанын түрүнө, кыймылдаткыч көлөмүнө, айдоочунун жашына жана стажына жараша өзгөрөт. Жашы 25ке чыгайлык же стажы 3 жылдан аз айдоочулар үчүн бир аз кымбатыраак. Онлайн калькулятор аркылуу алдын ала эсептеп алсаңыз болот. Эгерде кырсыкка учурасаңыз 5 күндүн ичинде ГАИге жана камсыздандыруу компаниясына кабарлаңыз. Чыгымдар полис лимитине жараша төлөнөт. Жеке адамга 150 000 сомго чейин, жалпысынан 450 000 сомго чейин. Полиси жок жүрсөңүз айып пулдун көлөмү физикалык жактар үчүн 3 000 сом, юридикалык жактар үчүн 13 000 сомду түзөт.